Бул жол кесилиште машинадан озууга уруксат берилеби деген суроо берилип атат. Азыр бизге сүрөт көрсөтүлүп атат. Сүрөт карасаңыздар, азыр бул кесилиште мына аркадагы жеңил унаа, алдыдагы жүк таш унааны кесилиште ашып өтөйүн деп жатат. Анан бизге суроо ушундай болуп атат. Ушул кесилиште алдыдагы жүк таш унааны ашып өтсө болобу деген суроо болуп атат да. Аны билиш үчүн биз эмне кылабыз? Оң тарапта белгини карайбыз. Оң тарапта кандай белги турат? Оң тарапта артыкчылык белги турат. Негизги жолго экинчи даражалуу жолдор эки тараптан кошулат деген белги турат. Демек азыр карасаңыздар, чын эле алдыда экинчи даражалуу жолдор эки жактан кошулуп атат. Оң тараптан кызыл түстөгү жеңил унаа дагы чыгып келатат. Мына ушул учурда аркадагы кара түстөгү жеңил унаа алдыдагы жүк таш унааны ашып өтсө болобу? Болот, уруксат берилет. Себеп дегенде негизги жолдо баратат. Негизги жолдо баратканда ашып өткөнгө боло берет, уруксат берилет. Эгерде экинчи даражалуу жолдо болгондо анда тыюу салынат болчу. Бирок азыркы учурда бул негизги жолдо бараткандыктан азыр ашып өтсө болот, уруксат берилет. Мына экинчи даражалуу жолдо чыгып келаткан унаалар дайыма негизги жолдо бараткан унааларга жол берет. Ошондо бул жол кесилиште машинадан озууга уруксат берилеби деген суроого эмне деп жооп берет экенбиз? Уруксат берилет деп жооп беребиз. Ушул жоопту белгилейбиз. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым, эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.